Ассаламу алейкум, кыргызстандык мекендештерим. Мага Бишкектен Жумалиев Калыс агам кайрылган эле аферистка тууралуу видео чыгарып бер деп. Видеомду 1,5 жума мурун чыгарышым керек эле. Чыгара албай калдым, бир аз ооруп калып. Мына ушул сүрөттөгү бул Шекенова Роза кемпир 70 жашта. Зечка, калпычы, аферистка, мошенница. Бул Калыс агабыздан мындан 10 жыл мурун Toyota Runner машинасын алган экен. $18,000 баалап. Азыркы учурда $10,000 акчалай карызы бар. Ошонусун бербей жүрөт, алдап. Эртең берем, бир жумадан берем. Ушинтип алдап жүрөт экен. Бул Шекенова Роза өзү 2016-жылы камалган экен. 5,5 жылга соттолуп, 3,5 жыл отуруп чыккан экен. Чыкканына уже 4 жылдан ашыптыр. Мына ошондон бери акчасын бербей жүрөт. Калыс агабыз өзү голосовойдо жиберген. Ошон өзү айтып берген. Угузайын сизге кандай болгон? Рашид, сен түшүнгөн жоксуң, мен азыр түшүндүрүп берейин. Мен буга иштеп эмне кылам? Мен буга иштеген эмесмин. Эч кандай. Мен андай бала эмесмин. Кудай тобой, Кудайга шүгүр дейин. Мен көп кишилерге наоборот жардам берем. Ушул ак көңүлдүү эмес дегенде мен ошону күйүп атам да жардам берипчи. Бул мындай болгон. Бул мен башымды оорутуп кетет. Мен бир иш кылганда мага могу джипыңды берип тур дейт. Менде машина бар, джип, түшүнүп атасыңбы? Мен 10 жыл мурун мен джипти берем. Мына акчасы мына трубаны алам, бир чоңдор менен жүргүп иш кылганда болот да, чоңдор труба эметем, анан бир коммерция кылам дейт дагы. Ал дагы мисалы ссылканы жибербедимби алда мурунку соттолгону боюнча, ошол жакта баары жазылуу да. Ошондон мен ошо ишти сала коем деп, анан мен аны билбейм да, мен эме болуп турем, берет коем, чоңдор менен жүрсө деп машинамды берип коем джипти. $18,000 баалап. Анан бул ошол жактан сатат дагы, мен акча керек болуп атат деп алып түшсөм берет дагы. Ошондо $13,000 калат. Анан $13,000 калат дагы. Бул анан түрмөгө кирип кетип атпайбы? Мен аны билбейм да, Рашид. Мисалы мына чоо жайын айтып берейинчи, мына азыр болгондучу. Анан сен өзүң түшүнсөң, бул голосовойду сактап кой өзүңөчү. Мен мына сага айтып атам да, мен фамилиям Жумалиев Калысбек. Анан мындай болот. Алат дагы, анан түрмөгө жатат, сотко барабыз, сотко барсак ал дагы статьяда жүрбөйбү, жана Google'да жибердим ал дагы. Скриншот дагы жөнөтпөдүм ал да. Эмен ачсаң эле дагы ссылканы. Ошондо жүрөт да. Анан бул деген оказывается бир 10 чакты кишини алдап, аябай көп машина алдап, мен аны билбейм. Анан ошол кишилер заявление жасап да түрмөгө кирип кетет. Анан түрмөдөн 5 жылга кесип, бул 3,5 жыл отуруп чыгып атпайбы? Чыгып туруп айтат, анан мына чыккандан кийин мен жазайынбы десем, сен жазбай тур. Мен мына берем, ана берем. Ошентип атып, мына Рашид уже 5 жыл өттү, мына распискасы турат. Мына дагы бир распискасы берген, мына кое тур деп. Анысы да уже 1 жыл өттү. Распискасын жаңыртып берет да, бул аферист болчу, Рашид. Мен мында иштеп эмне кылайын? Мен мына ушундай кишилерден колунан иштегенден көрө алыс болуп айданайын. Кудайым ушундан сактасын да. Анан бул жанагы кишилерди алдап түрмөгө кесип чыгып, анан мону калган остатоктой мен арыз жазайынбы десем, жүрөт ташаганым анан арыз жазып атпайбы? Жазсам милициялар карабайт, жанагы бул гражданский экен. Распискасы жаңы болуп турбайбы мына 1 жыл мурунку? Жок, өзгөчө сот аркылуу текшерүү кылачы. Мен эмеге да чыктым, Ташиевке да бардым. Ташиевке да жазып кетип, анысы да тияка милицияларга жиберет, мына милициялар чечет депчи. Милициялар сотко жиберет. Короче, Рашид, понимаешь, здесь в футболе да, туда биздин органдар иштебейт, коррупция билесиң да. Качан карачы эле. Анан ошол үчүн айла жок блогерге чыгат деп, анан жанагы берки байкеңге чалсам, анын жанагы 5,000 деп атабы. Анан сени көрүп калып, анан сага чыгып атпайбы, күчүгүм, түшүнүп атасыңбы? Болгону сөз ошол болуп атат, ачы акты ак, караны кара деген. Жанагы расписка эмени жиберем. Азыр эме карындашым бошой алсынчы.
сага өз эметип жиберем да, распискасын да, через нотариальнысын да бүт барын. Анан остатыгы $10.000 ошону 5 жылдан да өтүп кетти. Менде азыр эсимде, азыр распискада баары жазылып турат, жылдан бери эместен бери. Эми ошол күйгө бишип атат да, мындай күнүнө 1000 сомдон болсо деле давно кутулмактай. Давно кутулмакта. Ошол болуп атат, Рашид. А мен мунун астында иштеген эмесмин, мунун астында иштеп не кылайын анан. Ушундай болуп карыз болуп атат. Так ошону алган оокатты бербей атпайбы? Семьясына жумшап салып, жана кыздар балдары далаңдап жүрсөт, кыздарынын кудайга кетирип акча депчи. А келгенде монтип Мында ушундай дагы сүйлөшкөн голосовой бар экен. Телефонду өчүргөнгө Маша экен. Чалса өчүрүп кеткен тез-тезден эле. Алло. Алло, Алло. сейчас подожди, 5 минут кейін, подожди. 12 болду уже чай. Подожди. Мына ушундай кылып эле телефонду өчүрүп кеткен. 5 мүнөт эртең бүгүн деп эле дагы жиберген. Алло. Побудь в телефоне. Иштеп кайтпай. Жок, побудь телефон эмес, саат 5тен кийин уже эчтеке болбойт. Нет, все нормально. Потом расскажу. Сейчас. Жок, потом эмес, бүгүн 100% деген сигарет. Штаны жана сөзүм бар. Да, тут. Я жду. Я сразу позвоню тебе. Ага. Мына бул Шекенова Розанын, кемпирдин, Зечканын бети калбаптыр, уяты жок экен. Өзү Чымкоргондон болот. Азыркы учурда Токмок шаарында жашайт. Токмоктуктар көрсүн, Чымкоргондуктар көрсүн. Кимде Токмоктуктардын группасы болсо жибергиле, тараткыла, мындай адамдарга алданбагыла. Шекенова Розаны өзүнө кемпирге да айтып кетмекчимин. Сиздин бетиңиз жок экен, кыскасы. Уят деген жок экен, калбаптыр. Сиздин кыздарыңыз бар, балдарыңыз бар, неберелериңиз бар. Уят. Мейлиңиздер, Кыргызстандык мекендештерим, бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.